Assalamu alaikum dostlar. Darыбызды карасаңыздар, сыртынан жап-жашыл болуп бир сонун көрүнөт. İçin карасаңыздар, моундай кан сыяктуу, боек сыяктуу. Мындай кып-кызыл дарыбыз өтө ширин болуш керек. Даам жок. Жарым саат мурда сойдук эле, балдарга жедирбедим. Мына ушундай эле бир кып-кызыл эле бир нерсе. Анан мынакей жерге түшкөндөрү мына колуң менен мычкылчы. Мына караңыздар. Бул бир жасалма бир бышал эле бир дарыбыз да, ошону эптеп эле дары менен бышырып, ичине кызыл нерсени куюп, мынакей төгүлдү. Дасторкондон кызылы мына Пленкадан кетишкен эле бул. Боек кетпей. Ана боек кетпей атат кыскасы. Оштун базарынан алынган резинадай чоюлчак сүйрү дарбыз. Видеонун чоо жайы. Социалдык тармактарда ырчы Тамада Кутман Султановдун Ош шаарындагы базардан сатып алган ичи кочкул кызыл чоюлчак дарбызынын видеосу тараган. Бирок кийинчерээк видео өчүрүлгөн. Кутман Султановдун өзүнө байланышканда видеону тааныштарынын суранычы менен өз баракчасынан алып салганын билдирди. Анткени менен дарбыздын видеосун жөнөтүп комментарий берди. Анын айтымында дарбызды 22-июнда Ош шаарындагы базарлардан Тажикстандан келген 3 дарбыз сатып алган. Дарбызды кескенде ичи бир башкача кызыл кочкул экен, жегенде даамы жок, кычкыл тартып турду. Дарбызды мыжыкканыбызда эзилип калбай, килкилдеп резинкага окшоп чоюлганын көрдүк. Майдаланып калган жок. Жарым сааттан кийин дарбыз кан куюп койгондой кып-кызыл болуп калды. Дасторконго мөмөнүн суусу боек сыяктуу сиңип кетти. 3 дарбыздын экөө тең ушундай болду. Базардагы дарбыздардын бардыгы сүйрү келип, өңү, көлөмү бири-бирине окшош эле, деди Султанов. Ал видеону социалдык тармактарга дарбыз дарыга бышышы мүмкүн, этияттагыла деп элди сактоо максатта жүктөгөнүн белгиледи. Эртеси дарбыздын сатуучусуна барып ордунан таппай койгонун, бирок тиешелүү органдарга кайрылбаганын кошумчалады. Маалымат булагы Спутник KG сайты. УКМКнын Ош аймагы боюнча башкармалыгынын атайын даярдыктагы жоокерлери Бишкекке жөнөтүлдү деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, УКМК атайын даярдыктагы аскерлердин катышуусунда эч кандай операция жүргүзгөн жок. Социалдык тармактарга жарыяланган мындай маалыматтар УКМК өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды курчутуу үчүн таратылууда деп баалайт. Учурда билдирүүнү жазгандар изделүүдө, дешти органдан. УКМК жалган маалымат тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Бишкектин чогортосунда зооттолгон унаалар жолдо туруп турган видео Telegram каналындагы Короче тайпасына жарыяланды. Сүрөтүн болсо күбөлөр жөнөттү. Анда көрүнүп тургандай Чокморов көчөсүн Тыныстанов менен Эркиндик проспектиси кесилишкен аймагы торолгон. Жеринде ички иштер башкы башкармалыгы менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери турат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришкендей, бул аймакта ЖККга мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн жыйыны өтүп жатат. Ал эми милиция алардын коопсуздугун камсыздоодо. Зооттолгон унаалар Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай өкмөтү тарабынан белекке берилген. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Искен Афиджанов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө матрастарды алып келишкенин маалымдады. Эми Атамбаевдин резиденциясына матрастарды алып келишти. Узак убакытка коргонууга даярдык көрүп жатышабы, деп жазды ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына. Буга чейин ал КСДПнын өкүлдөрүнүн айтымында Атамбаевдин резиденциясынын фундаменти үчүн куюлган жер пайды чөп менен жаап салышкан экен деп маалымдаган. Маалымат булагы Барометр KG. Нокат районунда оор жүк ташуучу унаа катуу ылдамдыкта бара жатып оодарылып кетти. Бул маалыматты Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Окуя кечээ 25-июнь күнү эртең менен жаңы Нокат айыл өкмөтүнүн Кызыл Тейт айылында болгон. Анын кесепетинен автоунаа талкаланып, адамдар жабыркаган эмес. Жүк ташуучу унаанын ичи бош болгон. Учурда аталган кырсык боюнча Нокат райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.